Саламатсыздарбы? Кыргыз тилин үйрөнүү боюнча 14-чү сабагыбызды баштайбыз. Сабактын темасы ашканада. Сабактын максаты ашканага кирип сүйлөшүү аркылуу каратма, киринди сөздөр менен таанышышат. Каратма жана киринди сөздөр боюнча түшүнүк алышат. Каратма жана киринди сөздөрдү сүйлөө кебинде туура колдонууну үйрөнүшөт. Саламатсызбы агай? Саламатчылык Мадияр. Агай, түш болуп калыптыр. Тамактанып келбейлиби? Жакшы болот. Кайда барып тамактаналы? Киев көчөсүндө улуттук тамак аштар деген кафе ачылыптыр. Ошол жакка баралы. Жакшы болот. Жүрүп кеттик. Саламатсызбы? Келиңиз, жогору өтүңүз. Биз түштөнөлү деп келдик эле. Эмнелер бар? Оболу, дасторкон үзүрү менен таанышып көрөсүзбү? Эжеке, өзүңүз айтыңызчы, кайсынысын алсам? Биринчиден, өзүңүзгө жакканын алыңыз. Экинчиден, бизде тамактардын бардыгы өтө даамдуу жасалат. Албетте, анда өзүбүзгө жакканына буйртма берели, Мадияр. Ачыгын айтканда, сиздин айтканыңыздай болсун. Ошентип биз бүгүнкү сабагыбызда каратма жана киринди сөздөр менен тааныштык. Сүйлөм тизмегинде грамматикалык жактан сүйлөмгө мүчө боло албаган, ээ менен баяндоочтун жана айкындоочтун милдетин аткара албаган жана сүйлөм мүчөлөрү менен тикеден тике же кыйыр төрдө байланыша албаган сөздөр учурайт. Аларды тил илиминде каратма, киринди жана сырдык сөздөр деп атайт. Бирөөгө тике арналып, чакыруу иретинде айтылган сөз каратма сөз деп аталат. Мисалы, элебес, баягы ишиң бүттүбү? Ооба жылдызым, азыр барабыз. Уктап алайынчы, апаке. Айтылуучу ойдун ар түрдүү кырдаалын билдирген сөздөр же сөз тизмеги киринди сөз деп аталат. Болгондо да биринчиден, экинчиден, үчүнчүдөн, албетте, ачыгын айтканда, эң оболу, балким, жок дегенде.